Саламатсыздарбы? 11 каналында Кыргызстан жанага кошуна жайгашкан өлкөлөрү боюнча аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы күн сайын айтып берем. Борбор Азияда Атлантикалык циклон таркап, эми күн ачылат. Абанын температурасы болсо бардык аймактарда орто ченемден жогору болушу күтүлүүдө. Эми ар бир аймакка өзүнчө токтолсок, Кытайдын Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында күн чайыттай ачык болуп, абанын температурасы жогору болот. Казакстандын түштүгүндө жайгашкан Алмата шаарына кечээ туман түшүп, бир нече авиакаттамдар токтогон эле. Ал эми бүгүн күн ачылып, эртең да ошол бойдон сакталат. Өзбекстанда бүгүн жаап жаткан жаан эртең таркайт. Ташкентте абанын температурасы күз мезгили үчүн өтө ысык болушу күтүлөт. Себеби термометр көрсөткүчү 31 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Нукус өрөөнүндө болсо өткүн өтөт. Түркмөнстанда да аба ырайы жылуу болот. Жаан Дашогуз өрөөнүндө гана мезгили менен жаап турат. Тажикстандын көпчүлүк аймактарында күн ачылып, кубандырышы мүмкүн. Душанбеде жана Хорок өрөөнүндө күн чайыттай ачык болуп, абанын температурасы 24 градуска чейин жылуу болот. Ходжентте болсо чаалган жүрөт. Кыргызстанда 2 ноябрда жана 3 ноябрда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. 3 ноябрда күндүз Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад областарынын айрым жерлеринде жана тоолуу аймактарда кар жаашы күтүлөт. Ысык көл, Нарын областарында жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок тайгак болот. Түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Сиздер аба ырайы менен тааныштыңыздар. Кайрадан 11 каналынан көрүшкөнчө.